24 ишкер кат жүзүндө кайрылуу жасады. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Баткен областында чек арадагы чырдан ошо жерге мамлекет жактан үй куруу маселеси каралып, мына ошо жерде Аманат Строй компаниясы, жазып алыңыз, Аманат Строй компаниясы, курулуш фирмасы ошо ишкерлерден үйгө керектелүүчү материалдарды бардыгын алган. Алып кетип, жалпы суммасы 19 миллион 680 327 сомдук курулуш материалдарын алганда. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушулар бербейптир. 24 ишкер кат жүзүндө өздөрү да келип кайрылуулар жасап атат. Бул маселени чечиш керек да. Эмне үчүн жеке ишкерлердин акчасын бүгүнкү күнгө чейин бербей атат Аманат Строй. Мына ошол жерде Манас Абдыкарович деген ишкер экен, эң көп ушунуку 8,5 миллион сомдук товар алынган экен. Алмаз Акынжанович, ушу маселени протокол тапшырма берем. Ишкерлер, булар иштеп аткан адамдар, мына ушуларга жардамыңыздарды бериңиздер, Аманат Стройду чакырыңыздар, ошо ишкерлерди 24 ишкерди да чакырыңыздар дагы, баарын тез арада чечип бербесеңиздер болбойт. Ушу маселени протокол тапшырма берет элем, Нурбек Өмүрбекович. Контролго алып коелу. Бул айтылат, бирок калып кетип атат да. Рахмат сиздерге.